Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан Жылдызбек Лайф көрсөтүүсү. Студиябызда коногубуз бар Үмүтай Абдышева. 3000ден ашуун ырды жаттап бүгүн бизге келип отурат. Алдыңыздарда саламатсызбы? Саламатсызбы. Айтсаңыз, Үмүтай айым, сиз ар таланттуу, ар кырдуу, ар сырдуу бүгүнкү күндө ушул маданият чөйрөсүнө келип калган себептериңиз бизге кызыктуу болгон. Ушул маектин жүрүшүндө сиз сахнанын артындагы Үмүтай Абдышеваны бизге чагылдырып берсеңиз. Бала кезде Үмүтай Абдышева нелерге кызыкчу эле? Нелерден улам ушул маданият чөйрөсүнө келип калды? Ушулар бизге кызык болуп жатат. Кызык болсо айтып берейин анда. Шибегени капка каталбайсың дейт. Ошондуктан баягы көрөңгүдө болгон нерсени чыгарыш керек экен. Анан мисалы бала кезимде мен абдан эле момун, кой оозунан чыга албаган жоош кыз болчумун. Мен аны өзүм билем. Өзүмдү элестетсем, томпойгон, бети башы аппак, үлбүрөгөн, назик, ун чыкпаган момун кыз эле түп-түз мектепке барат, кайра келет, сабагын аткарат, анан эшикке чыгып, эшиктин эркектин үйгө кирип, айымдардын жумушун аткарган тың, элпек, кичипейил кыз болчу. Мен тайне тайтамдын колунда өскөм. Менин ырчы болуп калышыма ал кишилердин салымы өтө чоң деп айтар элем. Сен моуну ырда же ырчы бол дебесе дагы, алардын берген тарбиясы. Мисалы, менин таятам абдан катсабаты жоюлган, билимдүү, илимдүү адам эле. Өзү филология илимдеринин кандидаттыгын жактап, анан ошо колго алган кезинде көзү өтүп кетти. 78 жашында жактады. Анан тайнем болсо абдан уз чебер айым болчу. Мисалы, ошол ата-энемдин кылган эмгектерин, оокатын көрүп эле өзүм баягы кан жаныма кыргыз деген патриоттулук сезим орногон. Анткени таятам менен эшикке чыгып, бакчаны тейлесем, үйгө кирип үй оокатын кылчумун. Анын ичине эмнелер кирет? Мисалы, койдон жүн кандай кыркылып алынып, анан алдыбызга төшөлүп, шырдак болуп салынганга чейинки процесстин баарын көрүп, жасап чоңойгом да. Демек, кечиресиз, демек ушул биз азыр көрүп аткан Үмүтай Абдышева бул бала кезде эркектин дагы, аялдын дагы жумушуну өзү аткарган. Ооба. Мектепте кандай болчу эле Үмүтай айым? Мектепте дагы жакшы окучу. Мектепте аябай тартиптүү кыз болчу. Мисалы, классташтарым бар эле, бөлүнүп жарылып жүргөн, же болбосо топ-топ болуп, согушуп, же айтышып, баягы рекетчилик кылып дегендей эч кимисине кошулчу эмесмин. Кошуна өйдөңкү, ылдыйкы, көчөлөрдөгү кыздар, балдар баарыбыз тең чамалаш болчубуз, баарыбыз классташ болчубуз. Анан чогулуп алып, аябай ойноор элек. Биздин оюн башы кара кыз деп айта албайм, бирок кошулуп калчумун. Биздин балалык кез абдан таттуу өттү да. Мисалы, азыркы балдардын өтүп аткан жашоосуна боорум ооруйт да. Ооба, шарт жакшы, сонун смартфондор бар, техниканын заманы, бирок алар эшикке чыгып чаң тополоң болуп ойношпойт, кубалашып ойношпойт, саратан бака кармап, чегиртке кармап ойношпойт, көгүшкөн кармап ойношпойт дегендей. Биз деген жашынба ойночубуз, көгүм кирип калган кезде жайдын саратанында кубалашма ойночубуз, ошол эле мак деп жер чийип алып секирип ойночубуз. Ошонун баары эле спорт да. Кыймылдайсың, аба жутасың дегендей
мисалы күндүн тийишинен эле D витаминин аласың, канча сонун пайдалуу нерселери бар. Ак терек, көк терек биздин улуттук оюндарды ойночубуз, жоолук салмай, чикит ойночубуз, кийин пара ойноп калдык, резинка ойноп калдык, айтор ошонун баарын анан малтоз конуп барчубуз. Ошонун баары эле сонунда мындай маектер болчу, мисалы чогулуп ал убакта интернет жок, телефон жок, жада калса биз ушу эки заманды көрүп калганыбызга абдан кубанычтамын да. Мисалы кийин телефон келди, ал эмне экен? Мисалы ошол эле баары билет болуш керек. Биз курдуларчы, мисалы Nokia'лар, анан моюнга илип алчубуз, анан оор кылыпчы. Анан бирдик салат деген нерсе мындай аябай түшүнүк жок болчу да. Мамамдын бир жолу күлдүргөнүн билем да, баягы арты ачылчу эмес беле? Артын ачып анан этинса салып бергилечи дептир да, магазинге барыпчы. Ошол сыяктуу сонун окуялар бар да, эскерип отурсакчы. Анан үйдө деген китеп текчелер аябай көп болчу. Атам аябай айтып атпаймынбы, жаңылыктардан артта калчу эмес. Анда эмне маалымат булагы гезит болчу. Асаба, агым, Кыргыз туусу деген гезиттер болчу. Ошону күндө эртең менен атам туруп алып, кадимкидей сакал муртун алып, чекчейип, костюм-шымын кийип алып, анан эринбей тетиги центрге барып келейин деп кетчи, поштага барып гезит алып келчи. Ошол жактан саясий, маданий маалыматтардан кабардар болчубуз. Үйгө келип айтып берчү, окуп берчү. Анан кечинде саат 9-да эле Ала тоо маалымат программасы болчу. Ошол кезге чейин биз баардык жумуштарыбызды, тамагыбызды жасап, идишибизди жуп, жеп, ичип болуп отуруп калышыбыз керек болчу. Бул үй бүлөлүк мыйзам болчу да. Анан Нурдин Мотоев чыкчы, диктор. Анан ошону көрчүбүз. Бул да дүйнөдөн, өлкөнүн маалыматтарынан артта калбай ошондон кабардар болчубуз да. Анан сиз айтпадыңызбы, Үмүтай ким болмок депчи. Эгер атамдын каалаганын кылсам, мен диктор болмокмун. Сен ушундай диктор болсоң деп аябай кыялданчы да. Анан ошол кыялын ээрчип мен алгач БГУга тапшыргам, журналистика факультетине. Анан кийин Манас университетине өтүп калып, анан которулуп кеткем да, котормочулук кесипкечи. Ырчылыкка кийин келдим. Кечигип келдим. Негизи айтып коет го, жана ырчылар негизи жаралуу жүрөктөр депчи. Мисалы, ырчы бул бирөөнү сүйүп калгандан кийин же сүйүүдөн запкы жегенден кийин ушул ырлар көөдөнгө батпай, көөдөндөн ашып ташып, ошентип жазылып, аны деген ырдап, сиздики да ошондон улам келип калган болуш керек, ырчылык. Жо, мен ошо башында 6-класска чейин ошол айылда окудум, Тоң районундагы Каракоо деген айылда. Анан 7-класста мен Балыкчы шаарына келдим. Анан ошол жактан балдар музыкалык мектебине мамам жетелеп барып, Жунушакунов Максут деген агайга комузга берген. Анан 7-класстан баштап мен ачылып баштадым. Мага ошондо жаз келди. Жок, сүйүү келе элек. Менин тайына тайтам дагы аябай олуттуу, мындай орусча айтканда строгий болчу, катуу кармачу. Мамам дагы ошондой болчу. Анткени мамам Балыкчы шаардык номер 4-гимназия мектебинде тарбия иштери боюнча завуч болчу. Анан биринчиден мамама сөз тийгизбейин деген таризде, экинчиден татыктуу билим алайын, айылдан келген кыз болсом деп тырышып, айылдагыдан дагы жакшы окудум гимназия мектептечи. Анан сүйүүгө такыр убакыт болгон эмес, менде сүйүү деген нерсе жашачу эмес, сезим. Анан комуз күү үйрөнүп баштадым, кийин ага ыр кошуп баштадым, ырдап баштаганда болгон мүнөзүм дагы ачылды. Баягы мектептеги, шаардагы, анан область, республикалык кароо сынактарга активдүү түрдө катышып баштадым. Ал кезде жаш таланттар, Скөл жылдыздары деген конкурстар болчу. Ошолорго тынбай жыл сайын катышчубуз. Бизде ошо мектепте Жакебаев Асанбек деген агай бар болчу, бизди жетектеген, аябай көп жерге алып барды. Анан ошондон улам кийин чоңоюп калган мезгилде, баягы 10-11-класс болуп калган мезгилде көбүрөөк ошол ырчылыкка, чорчулукка ыктап, анан сабагым дагы кичине аксап баштады да. Баягы алгебра, физика, химия деген сабактардан 4-кө түшүп калдык дегендей. Анан суроо ошо кийин ырчылыкка качан келдиңиз деп атпайсызбы? Окууну 11-дө бүтүп,
мамамдын каалоосу менен эми ал деле жаман болсун дебейт да. Өзү кыз бала болсо, ырчы болсо кандай болот? Ырчынын аты жаман болчу, ырчын аялым дебе деп. Анан олуттуураак кесиптин ээси болсун деп, анан баягы ОРТнын негизинде БГУга өткөм. Анан кийин ошо Манас университетине өтүп, ошол жака шартына карап, билимине карап ошол жака окуп калдым. Анан окууну бүткөндөн кийин 5-курста мен турмушка чыгып кеттим, балалуу болуп калдым. Анан кел атам да. Анан көбүрөөк ачыл деп едиңиз да. Анан аябай баягы фактылар менен айтууга аракет кылып атам да. Андан кийин ошо үйдө отуруп калдым. Анан кийин баягы эфирдин башында айткандай, шибегейни капкага ата албайт экенсиң. Баары бир ырдагым келип туруп алды. Мен котормочу боло албайм. Баягы кандай боло албайсың? 5 жыл окугандан кийин болосуң да. Бирок көөдөн каалаганын кылыш керек экен да. Анан баягы өзүм чоңоюп калдым деп, анан өзүм билип келип, анан искусство университетине тапшырып, ошол жерден оркестрдин дирижеру, комузчу деген, педагог деген кесиптерге ээ болдум. Ошентип 2015-жылы тапшырып окууга музыкалык, анан 2016-жылы алгачкы ырларымды, клиптеримди тарттырып, анан олуттуу түрдө киришкем. Көпчүлүк мисалы жакын адамдардан сурасаң, мен деген студенттик кезде мындай кыйналганмын, студенттик кезде общагада жашаганмын, студенттик кез мен үчүн ушундай кыйынчылыктар келди, бирок ошол кыйынчылыктардын баарын басып өттүм. Сизде кандай жашоо болду студенттик кезде? Кандай кыйынчылыктар болду? Же болбосо кандай жыргал жашоо болду? Мен армансыз жаштыкты өткөрдүм. Анткени ошол айтып өткөндөй, Кыргыз-Түрк Манас университетинин шарты абдан эле жогорку деңгээлде. Азыр андан дагы жакшы болуп калды. Мисалы, алыстан келгендерге атайын квоталар бөлүнчү. Мисалы, Баткен, Оштон келгендерге дароо кезексиз жатакана бөлүнүп берилчү. Мен болсо Скөл областы жакын болгондуктан кезекке туруп калдым. Бирок көп өтпөй эле баягы факультеттин, бөлүмдүн алдыңкы студенттерине ошол эле жатакандан дагы камсыздады. Жана ошондой эле тамак ашка дагы талон берди. Бул эң чоң артыкчылык. Анткени негизи эле ушул Манас университетине бюджеттик типте болгондуктан эң жакшы окуган окуучулар келишет да. Анан окуу үчүн сонун шарттар түзүлгөн. Ошол эле китепканасы, ошол эле мисалы анда консерватория ачыла элек болчу Манаста. Башка бөлүмдө окусак дагы баягы чымындары барларга иш-чаралар аябай көп болчу. Активный жүргөн. Ооба. Анан мен рахматымды эле айтам да. Курсагыбыз да ток болду, жаткан жерибиз да жылуу, таза болду. Анан билим берүү дагы абдан жогорку деңгээлде болду. Анан кийин искусство университетине тапшырдым. Ал жерде дагы жатаканада жаттым. Баары билишет, мен ырчымын дегендин баары Донецкийде жайгашкан жатакананы жакшы билишет. Ал жерде дагы шарт абдан сонун. Аяка кезексиз эле кирип, ал жерде эми тамак аш жасаган жокпуз, тамак аш берилчү эмес, бирок ал учурда мен уже чоңоюп калган, менден 5-6 жаш кичүү балдар, кыздар менен группалаш болуп окудум. Анан ал кезде биз айтып өтөйүн, чайханаларга барып ырдап калдык. Бир күнү отурсам эле ошо ырчы дос балдар аккордеон ойногон, барып келели деп, анан барып ар бир бул жолду айтыш керек, басып өттүк. Кабинкага кирип, анан ошол жерден баягы кыстырмайларды чогултуп, бөлүп алып. YouTube'да жүргөн видеоңуз ошол жерден тартылган. Ооба. Анан мен бирөөнүн эле ордуна барып калгам негизи, бирок кийин кайра чакырып эле байма-бай барып каттап турдук. Акчадан өксүк болгон жокпуз. Жанагы Манаста болсо стипендия берилчү айткандай. Ар бир чейрек сайын алган балыңа жараша такыр берилбей коет деген жок болчу. Балыңа жараша стипендия алчусуң. $10, $20, $30. Ал жетчү, үйдөн акча алчу эмеспиз. Жакшы экен. Сиз таланттын ачылган булактары ушул сиз айткандай общагага барып, же болбосо бир кафе ресторанга барып, ошол жерден башталган турбайбы? Ошол жерден талантыңыз ачылып. Мен бул
көбүрөөк жашап калган, көбүрөөк көрүп калган айым катары айтат элем. Негизи мектеп окуучуларына көрүп аткан болсо, мектепте окуп жаткан мезгилде сөзсүз түрдө болгон ийримдерге катышып, болгон мүмкүнчүлүктү колдонуш керек. Мен мисалы комуздун мектепте окуп жүргөндө үйрөндүм. Мен өмүр бою ушул комуздун аркасы менен акча таап, жан багып, курсагымды тойгузуп, атак даңкка жетип, канчалаган залкар адамдардын арасында азыркы күнгө чейин жүрөбүз. Мамлекеттик иш-чараларга катышып, анан азыр көбүнчө ошо жанагы телефонго, интернетке азгырылып, убактыларын мисалы ошол эле спорт ийримдерине, маданий ийримдерге же болбосо тилдерге катышып үйрөнүп алса, аны чоңойгондон кийин баары бир эске тутум деле начарлайт. Ошон үчүн бала кезде үйрөнгөн нерсе эч качан унутулбайт да. Демек, эмгектениш керек экен, издениш керек экен. Анан эң негизгиси бир кесиптин ээси болуш керек экен, жан багуу үчүн. Мисалы, бүгүнкү күндө ушул жакшы айттыңыз, ушул мектеп окуучуларына, биздин өспүрүм жаштарга кайрылып кетпедиңизби? Биздин өспүрүм жаштар, мен билгенден ушул 100% эмес, бир 70-60-70% окууну бүткөндөн кийин за граница чыгып кетишет да. Эмне себептен дегенде, алардын баары эле ушул акча табыш керек. Анан же болбосо семейный ушундай жагдай болуп калды, семьям багышым керек, ата-энеме жардам беришим керек деген сыяктуу ушул өнөрдөн же болбосо билимден аксап ушу чет өлкөгө чыгып кетет дагы, ал жактан иштеп, ушул 5 жылдан кийин кайра келишет, же бир машина алган болот, же бир үй алган болот. Ошол сиз мисалы ушундай деңгээлге, ушундай ийгиликке жеткен адам катары, ушундай ийгиликке жеткен айым катары бүгүнкү күндө сиз Кудайга шүгүр ушул өзүңүздүн ушул пешене териңиз менен өзүңүздү кеңири багасыз дегендей. Ошол жаш балдарга за граница чыгып кетпей, Кыргызстанда эле ушул 5 жыл эмгектенип, окуп коюп, окуунун үзүрүнү 5 жылдан кийин сизге окшоп көрүү үчүн эмнени аларга кеңеш берет элеңиз? Туура суроо, негизи актуалдуу. Мен айтып өткөндөй эле, ушул бала кезден убакытты текке кетирбеш керек. Бул ата-энелерге дагы айтыш керек бул нерсени. Анткени баягы эмне кылса ошо кылсын деп жайына койгон ата-энелер дагы бар да. Баланы көбүрөөк кыйнагысы келбейт. Ошон үчүн мисалы мен өзүмдүн жагдайымда, өзүм балам жөнүндө айтайын. Мамам колунда, бирок мамам өзү мугалим болгондуктан мени дагы музыкалык школго мамам алып барган да, менин баламды дагы небересин алып барып, азыр мисалы азыр эле канча кесиптин эси да, ырдаганды билет. Баягы памирлик кыргыздар айткандай, окушту билет, англисчени билет дегендей да. Окуудан сырткары бардык предметин жогорку деңгээлде окуп, 5ке окугандан сырткары волейболго барат, спорт, футболго эми кызыгып баштады. Анан музыкалык мектептен фортепианону үйрөнүп атат, вокалды үйрөнүп атат, нотаны үйрөнүп атат. Бул эле 5-6-10 чакты кесипти камтыйт. Анткени азыр нота жазып иштегендер аз. Нота жазганды дээрлик билишпейт. Нота жазгандар өзүнчө акча тапса болот, партитура жазып. Инструмент фортепиано ойногондор мисалы аранжировщик болсо болот, аккомпаниатор болсо болот, ресторандарга ойносо болот. Карабайсызбы? Коштоп берип деле канча ырчыларга мисалы айта берсе көп да. Баланын базасын түзүп аткан экенсиз да, ушундай бар ар тараптуу. Ал мисалы 11-классты бүткөндөн кийин окуй деле койсо акча таап кете алат да, эч болбосо ырдап да. Анан вокалист болуп, мугалим болсо болот башкаларга, мисалы. Азыркылар мына блогер болсо болот, мобилографта да окутту мисалы. Мына өзүмдүн мисалымда эле көп кесиптин ээси да азыр элечи. Анан эми айтарым, 5 жыл окубай деле жогорку окуу жайын, мындай жанагы бар го, сварщиктин курсу, СТОда азыр мына машина эмне көп, машина көп. Ошо машина оңдогондор, СТОда иштегендер, жанагы автоэлектриктер, мисалы аябай көп акча табышат да. Ошолорду деле окуса болот. Чач тарастын окусун, тырмак өстүргөн, кирпик өстүргөн, буга жогорку билимдин 5 жыл коротуп контракт төлөштүн кереги жок. Иштейм деген киши кайсыл жерде болсо иштей алат. Жоктон бар кыла алат да. Туура айтасыз. Мисалы мурда окушчу диплом алышчу, бирок
жумуш жок болчу. Азыр замандын өнүгүшү менен канча мисалы имараттар курулуп атат, ошонун ичинде эле канча жумуш бар. Ошону кылса болот. Сиз азыр айтып өттүңүз да, өзүңүз сөзүңүздө ушул балам апамдын колунда деп атасыз да. Анан ушундай ар тараптуу өнүккөн балаңыз бар экен. Өзүңүз дагы ушул бүгүнкү күндө эл тааныган, эл сыймыктанган сиздин ырларыңызды сүйүп уккан айым катары. Бүгүнкү күндө айтсаңыз, сиздин башыңыз бошпу? Башым бош, жүрөгүм да бош, эчтеке жок, тынч океан. Сиз жана ырга деген, ырчылык, өнөргө деген мен сүйүп келген эмесмин, менде деген тубаса талант бар дегенди айттыңыз. Ошондо жанагы мен бир акындын жазган ырсаптары менен айткым келип атат да ушуну. Сүйүү бул баткактан көрө аттап, кече эле сүйөм деген балаң эртең кетет таштап деп. Ошондо сиз сүйүүгө басым жасабай, ошондо ички туюмга, жүрөккө, ушул ичинде чыккан чыгармаларга басым жасап, бүгүнкү деңгээлге жетип отурат окшойсуз. Мисалы айтсаңыз, ушул 3000ден ашуун ырды сиз жатка билет экенсиз да. Биз сизден ушул сизди тааныган адамдардан ушул сөздү уктук. Мунун баарын кантип жаттайсыз? Күндө ушул ыр жаттайсызбы сиз? Ыр жаттоо менен күн өткөрөсүзбү? Жанакы сөзүм куру болбош үчүн эми сонун суроо болду да. Мен жанагы 7-класстан 11-класска чейин музыкалык мектепке баргам. Комуз иримине барып баштагам. Андан кийин ырдап баштадым дебедимби? Анан мен ошондо эле ырчы болом деген көксөм бар болчу да. Мамамдын плойкасын алып, күзгө көтөрүп алып, микрофон кылып ырдачубуз. Азыркындай радио микрофондор жок болчу, проводной болчу да. Анан элестетчүмүн да, кыялданчумун. Анан мен ырчы болуш үчүн талаптарга жооп беришим керек. Эмне талап? Демек ырчыга ыр куржуну көп болуш керек деп 7-класс 12 жашымда өзүмө талап коюп, ошондо тайэжем Гүлнар деген тайэжемдин үйүнөн Ал ото Таңшит деген китепти көрүп калдым текчесинен. Анан угуп калган жайым бар да, китеп урдаса күнөө эмес дегенчи. Ошол китебен сурасам деле бербек да. Мен урдап кеткем. Анан ошол китепти барактап, башында ырчылар билет болуш керек, өзгөчө фольклорный ырчылар, Шырылдаң, Бекбекей, андан кийин Күйдүм чогуу Алымкан деп башталат да. Ар бир барагын барактап, мен күндө ыр жаттачумун. Музыкалык мектептен келем, бутумду чечпей туруп, киребеште эле күзгү бар эле, ошол жака туруп алып, анан үшүсөм деле, ысысам деле, курткамды да чечпей эле ошол жака терезеде турчу, китеп келип туруп эле, ачып туруп эле ырдачумун, кечке ырдачумун. Анан кээде болчу, болдучу, мени чакпачы депчи десе, муздак үйгө барып алып, аңгырап кечке ырдачумун да. Ошол куржун менен азыркы күнгө чейин келатам. Кайсы ырчыны эл көп чакырат? Көп ыр билген ырчыны эл көп чакырат. Ооба. Сизге айтсаңыз, Үмүт айым, ырчы болууда эң оор тоскоолдуктар эмне болду? Кандай тоскоолдуктар болутканда, ушундай бир тоскоолдуктар болот го, же болбосо өзүңүн жакын адамдарың ой жөн эле койбойсуңбу? Же болбосо сиз өзүңүз айткандай эле жана ырчы деген жана күйөөң таксист болбосун, аялың артист болбосун деген сөздөр, мисалы, ушулар оор тийип, ушундай тоскоолдуктар болду жашоодо? Мен чыгармачылыкта бактылуумун деп айта алам. Себеп дегенде мен 9-классымда эле ошо республикалык деңгээлдеги Чабыт деген теледолбоорго катышкам. Ошондо дагы мындай чачым узун болчу, экиге өрүп алып жүрчүмүн дайыма. Анан мамам жетелеп, мен чыгармачылыкка аралашуума мамам аябай себепкер, чоң салымы бар. Жетелеп келип, ОТРКда анда КТР болчу. Анан ошо Рысокенова деген эжем уюштурган болчу. Комузчулар, манасчылар, ырчылар, дастанчылар кылып Роза Аманова жетектеген. Мен ошо Роза Аманованын колуна келгем, элдик ырдоо боюнча. Анан аралашуумдун башатын айтып атам да, эң биринчи жолу телевизорго чыгып, эң биринчи жолу артисттерди көрүп, борборго келип, кастингге катышып, ошончо 14 жаштан 30 жашка чейинкилер катышкан. Мен эң кичүүсү болчумун. Анан финалга чейин барып, финалга чейин катыштым да. Анан мен айткым келип атат. Ошондо эле чыгармачылыкка катышып, ошондон кийин эле искусствого тапшырып улантып кетсем, 5-7 жыл эртерээк аралашмакмын, бирок баягы Кудайдын буйругу экен, кийинчерээк келдим, бирок ага деле шүгүр дейм да.
менин жолум шытыр болду. Анткени мен ошо Манаста окуп жаткан кезде оштук өзгөндүк досторум бар эле, курсташ. Уктап жатсам эле Үмүтай Сураныч менен классташтарым отуруп атты эле кечеде, ошого ырдап берчи деди. Бардым, кирдим. Чоң ушундай сонун чоң үйдө отуруштур. Анан бир жагында колонкада музыка жаңырып атат, элдер бийлеп атышат. Бир жагында бильярд бар экен, аякта бильярд ойноп атышат. Бир жагында тамак ичип отурушат. Айтор менин келгенимде эч ким байкаган да жок, көңүл да бурган жок, баарды кайдыгер. А мен кирдим, менин миссиям ырдоо да деп туруп эле ошол диванга отурдум дагы ырдап баштадым. Эчтеке карабай эле ырдап кетейин батыраак депчи. Биринчи эле Ашырал Айталиевдин Сагынгандан Нарындан жазган салым катты ырдадым. Мындай. Андан кийин эле музыка токтоду. Анан келгендер келип жаныма отуруп калышты. Андан кийин эле Мага жар керек деген ырды аябай ырдачумун, тим эле шаңкылдап ырдачумун. Бүт жымжырт тияктан баары чогулуп келишти. Анан эле 3-чү ырды Жылдар өтсүн арадан деген ырды ырдадым. Биз азыр ошол Мага жар керектир десак туура болчудай болуп турат, Анан ошол арасынан бирөө баягы эски телефон, кнопка менен басылган телефон, ошол убак болчу да. Анан аккорд менен ырдадым. Анан ырдасам ошол интернетке жайылыптыр дагы. Көп көрман салып ийиптир. Мен анда интернетке деле кирбейм, телефонум деле жок, кыскасы. Анан бир күнү эле кошунам келди, балыкчыда Айсулуу деген кыз. Сен интернеттен көрдүм дейт. Ал эмне деп эле карайм, анан карасам Одноклассники, Facebook, YouTubeга кириптир. Аябай көп укмуштуудай миллиондорду алыптыр. Анан ошо менен жолум ачылды. Аны чакырып башташты. Анан кийин комуз менен ырдайт деп чет өлкөлөргө чакырып башташты. Чет өлкөдөн келгенден кийин ар бир телеканал, радиолор чакырып баштады. Ошентип мени эл эле колдоп кеткен да. Ушундан пайдаланып ошо радио теледе иштеген ар бир кызматкерге ыраазычылыгымды айтам. Ыраазычылыгыңызды айтып, ыраазычылык иретинде бир ырдап койбосоңуз болбой калды окшойт ушул. Өзүңүз айткандай башыңыз бош экен ушул. Мага жар керек деген ырыңызды боло эми. Күтүүсүз жерден болду го, жар издебей калганыма көп жыл болду эле. Казак кыргызга бирдей таанымал, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Төкмө акыныбыз Майра Керим кызынын калемине таандык. Биздин тоңдук агабызга арнаган ырын ырдап берейин. Мага жар керек, өзөктү жалгай турган, жолумду кандай турган, тагдырым татаал болсоң ай, тар жолдон тайбай турган, тагдырым татаал болсоң ай, тар жолдон тайбай турган. Мага жар керек, сөз айтсам тарынбаган, от болуп жалындаган, жагымсыз адаттардын ай, артынан салынбаган, жагымсыз адаттардын ай, артынан жамынбаган. Мага жар керек, от болуп күйүп турган, күн болуп тийип турган, алыс бол деп айтмакмын ай, узун тил ушактардан, алыс бол деп айтмакмын ай, узун тил ушактардан. Мага жар керек, ырак бол жаман жерден, рызкың ала келген, ынтымак өмүр сүрүп ай,
ыймандуу бала берген, ынтымак өмүр сүрүп ай ыймандуу бала берген, мага жар керек. Моюңдуң олуп турдуң, купулуң толуп турдуң, кыз кезден көксөгөндү турмуштан жолуп турдум, кыз кезден эңсегендиң ай кыргыздан жолуктурдум, мурунтан эңсегендиң ай буйруса жолуктурдум, мына эми жолуктурдум. Азаматсыз, сизге үнүңүзгө береке. Сиз чындыгында аркырдуу талант, мындай булбул үндүү айымдар Кыргызстанда көбөйөрсүн, өзүңүздүн ушул уучубуз ууч болбосун. Бизде ушул жаш өспүрүм ырга кызыккан таланттуу уул кыздарыбыз өтө көп. Ошолор мисалы айыл жергесинде болбобу же шаар жергесинде болбобу, ушул шоу чөйрөсүнө сиз ушул жүргөн чоң сахналарга чыгууда эмнелерге басым жасаш керек? Көпчүлүк учурда алар балким таланты бар, бирок кандай кылып мен өзүмдү өнүктүрөм, ушул чоң сахналарга кантип чыксам болот деген суроолорду жооп таппай жүрсө керек. Жана өзүңүз айттыңыз, кайдан уккансыз билбейм, 3000 жатка билет депчи. Чындыгында андан деле ашып кетсе керек. Анткени кийинчерээк баягы мамлекеттик иш-чараларда чет элден келген кандай гана делегация болбосун, ошолорго ырдап жүрүп, анан өзүм түрк тилинден котормочу болгон үчүн дагы башка тилдеги репертуарлар дагы аябай көп кошулду. Алигиче кошулуп келет улам сайын. Анан мен айтат элем, баягы мурун биз радиодон, телевидениеден укчубуз, Арно концертинен укчубуз мисалы. Анан мен аябай бат жазчумун, жазган жакшы көрчүмүн. Анан болуп атканда дароо жазып калып, анан ошону жаттай алчумун да. Анан мисалы азыр Кудайга шүгүр, телефонду айтсаң текстин баарын чыгарып берет. YouTube'дан койсоң обону менен ырдап берет дегендей, кайталап уксаң болот дегендей. Анан биз ошол учурда ошондой жаттап, ошончо көңүл бургандан кийин азыркы ырга кызыккан сиңдилерим, энилерим оңой эле баягы ырчы болсо болот да. Мисалы бир жолу Акшумкар Кут деген уюм бар эле жаштардын. Анан дайыма баягы улуттук нарк жөнүндө макал лакап, санжыра, кандай гана тема болбосун, мисалы Чыңгыз Айтматовдон тартып, залкарлар менен келип баарлашып отурчубуз да. Ошол учурда баягы тилге көңүл буруп, улутка, уңгуга, наркка көңүл буруп аябай талкуу болчу. Анан даталуу күндөрдө ырдап чордо отурчубуз, ошол эле убакта макал лакап, жаңылмач, салттуурларга көңүл буруп ырдачубуз. Анан бир жолу мен ырдап отуруп, сүймөнчүк элем да, анан ырдап отуруп таң аткыча ырдаптырмын. Анан мен өзүм деле билбейм, ырдаган жакшы көргөн жадым, ырдай бериптирмин. Анан бир жигит ошонун баарын баягы кассетага, видеокамеранын кассетасына жаздырып алыптыр дагы, таң аткыча сен 80ден ашык ырдадың деп санаптыр да. Эми эмнени айткым келет муну менен? Ырчы болом деген ар бир жаран ырды көп угуш керек. Анткени ошо менен анын угуу жөндөмдүүлүгү артат. Ар бир мисалы мелизмасына чейин, обондоруна чейин, мисалы кыргызга белгилүү болгон классикага айланган чыгармалардын баарын, обондорун ар бир кыргыз жатка билет. Ал жүзү көрүнүп экранга чыгып, таанымал ырчы болбосо дагы, ал ырчы ырдаганда жөн эле жерден, мисалы жанагы сүрөтүңө чагылганда барго, ырдабады беле, ашкатабыз бир түрмөнүн ичинде депчи. Ошону ар бир кыргыз ал күрмөнүн ичи деп мисалы оңдоп кете алат да. Обонун эле ошол учурда ар бир сөзүн жатка билет. Ошондуктан ар бир сөзүнө обонуна маани бериш керек. Анан көп сандаган ырды билиш керек. Обончу композиторлорду, акындарды тааныш керек. Түп нускасын угуш керек. Анан азыр эми замандын өнүгүшү менен, техниканын өнүгүшү менен ар кандай обондорун бурмалап, сөздөрүн бурмалап ырдап атышат. Менин айтар кеңешим түп нускасын угуш керек. Ал эч качан
бурулбаш керек, өзгөрүлбөшү керек да. А эгер өзүмдүн чыгармамды жаратам десе, анда ак жол оңой эмес, жолу барын билгемин деген чыгарманы оркестрдин коштоосунда ырдамакмын. Аябай мындай аябай ыйлап, мындай бир чоң маселе болгон. Өлө ыйлап, өлө десем жеткиликтүү болот да, иттей ыйлап көзүм шишип алып барып анан ошону ырдагам да. Ыйлаган кезде муунуң буулуп калат аябайчы. Мындай ырдамак тургай сүйлөй албай муунуп каласың го, ошентип ырдагам да. Анан маэстро замечание кылган, жакшы ырдаган жоксуң деп, бирок аттуу баштуу бүт адамдар отурган. Анан ырдагам да, бирок өзүм калгандай деңгээлде ырдаган эмесмин. Бир жолу болсо Турциядан делегация келмек, мен түрк ырларын Минусовканын коштоосунда ырдамакмын. Анда дагы тишим ооруп, ишыгып суурутуп, аябай шишип, айтор аябай ыйлап, ошол учурда кычайт эмеспи ошондой эмелер. Анан бирок менден башка замена жок да. Алырды билбейт башка, же уже даярдалган эмес, алдын ала пландалып калган. Анан бардым, ырдап бүттүм. Ырдап бүткөндөн кийин ушундай деп айтып атсам, деп алар өздөрү баа беришкен да. Эми ушунча кетип калсаң деле коруп атам деп деле койсоң болмок, же маселе чыгып калды, келе албайм деп койсоң деле түшүнмөкпүз деп, бирок рахмат депчи. Бул ишеним да, сыйлоо ошол чакырган тарапкачы. Анан ошо. Агатай деген ырыңыз эми кимге арнап жазылып калды? Кандай Агатай ал? Жакшынакай деп койбоймунбу? Негизи менин репертуарыма сүңгүп кирген күйөрмандар болсо, жан дүйнөнүн ырлары көбүрөөк да менде. Өзүңүз башында айтып өткөндөй, жан дүйнөгө, жеке тагдырга, анан сүйүүгө байланыштуу ырлар көп жаралат. Анан эми бала кезде жөн эле билбей ырдай берчүмүн. Мисалы, Түмөнбай Колдошевдун Фаризат Асанкалай кызынын калемине таандык болгон Жүрөктө сүйүү боздойт деген чыгарманы жөн эле бир кечеде ырдап коюп, ал дагы интернет аркылуу популярдуу болуп кетип, анан ырдап калгам. Мындай эч кандай агатай деле болгон эмес. Сиз мага ушунчалык жагасыз деп, алиги чекти менин эң сонун чыгармаларымдын бири да, мага таандык аткарыма. Анан ошол ырдан кийин эле көбүнчөсү сиз жөнүндө ырларды бере беришет мага. Сиз аябай жарашат сизге депчи. Андан кийин эле Айбек Карымовдун калемине таандык Сиз мага өзгөчө жагасыз деген чыгармасын ырдадым. Ал дагы аябай сонун кабыл алууга ээ болуп атат. Күйөрмандары топтолду. Анан Агатай. Ошол Сиз мага ушунчалык жагасыз да деген чыгарманын автору Фаризат Асанкалай кызы. Ушуну ырдачы Үмүтай деп аябай көпкө сунуштап жүрдү. Мен ушу кайдыгер эле карап жүрдүм 2 жылдай. Анткени обону жок болчу да. Кимге берем обону, ким жакшы обону жарата алат деп эле жүрдүм, ойлонуп. Анан акыры Бакыт Сейталиев деген менин дос, обончу досум бар. Ошого окуздум. Ал дагы обонун берди. Дагы деле жүрдү. Жүрдү. Анан бир күнү тарс жаздырдык дагы. Шаша буша эле жаздырдык. Мындай аябай ырдагым келип туруп алды. Анын деле эси жок. Каарман жок. Бирок авторлордун сунушу менен ырдап калам көбүнчө. Ошону аткарып бериңизчи анда. Бизге кызыктуу болуп атат. Комуз менен аткарууда Кыргыз радиосунан аябай көп көрүүгө ээ болду. Жай версиясы бар, шаңдуу версиясы бар. Клиби да чыккан. Азыр ошону аткарып берейин. Жаштыктын жалгыздык күнүндө, жыпар жыт сезимдин гүлүндө, кызыктуу бир сунуш айттыңыз, кеч күздүн акыркы түнүндө. Сиз айткан
айтқан сунушка көнөйүн, сүйүүгө убакыт бөлөйүн. Жашоонун ыргагы ошондой, калганын тагдырдан көрөйүн. Агатай, 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 жүрөгүм эзилип баратай. Агатай, 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 ак сүйүң эсимде калатай. Агатай, 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 серпилип сезимим жанатай. Жанатай, агатай, 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 ак сүйүң эсимде калатай. Урматсый ортодо жанабы, узакка умтулбай калабы. Болбосо текейге бааланып, бул сезим азапка салабы. Сиз айткан сунушка көнөйүн, сүйүүгө убакыт бөлөйүн. Жашоонун ыргагы ошондой, калганын тагдырдан көрөйүн. Агатай, 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 жүрөгүм эзилип баратай. Агатай, 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 ак сүйүң эсимде калатай. Агатай, 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 серпилип сезимим жанатай. Агатай, 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 ак сүйүң эсимде калатай. Азаматсыз бул шоулар сиз үчүн болсун. Ушу үнүңүзгө береке. Урматтуу Үмүт айым, ушул биздин студиябызга келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Даражаңыз бийиктей берсин. Урматтуу кыргыз эли, сиздер менен бүгүнкү күнү Жылдызбек Лайф программасында Үмүт Абдышева жана Жылдызбек Бакир болдум. Эмки жолго көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.